бир тууган диндеш инибиз сурап атат, мен өзүм үйлөнгөм, Кудайга шүгүр, эми бул дегени өтө илимдүү киши экен да, адамдар мени карап бул ушул экен да деп калбасын деп атат да. Үйлөнүп тур, бирок досторум бойдок, эмнеге үйлөнбөйсүз десе деп айтсак, азыр мага ылайыктуу кыз жок, жакшы кыз деле калбады, бирөөнүн көзү чоң, бирөөнүн кичинекей, бирөөнүн бою чоң, кичинекей дегендей. Жок, андай эмес. Мен азыркы жаштарга альфа муунуна таң калам. Мисалы, мен өзүм деле жашмын го 90-жылкы, бирок атаны ачыгын эле айтайын, анын уярыштын кереги жок. Чубаксыз ошондой эле го, туура. Молдолор саясатчы эмес да, ачык-ачык эле айтып сүйлөгөн жакшы да. Аябай үйлөнгүм келип үйлөнгөм да мен өзүмчү. Ошонун өзүндө 2 жыл кечигип кеткен элестет. Мен бул тагдыр да. Үйлөнгүм келип, анан 2 жылдан кийин анан Кудай насип кылыптыр, өк деп жаным тынган. Азыркылар үйлөнүүдө ушундай кыйындаштырып ийген да. Демек, эмне үчүн? Бунун себеби бир канча. Биринчиден, иманды күчөтүш керек. Маселе көздүн чоң кичинекейинде, бойдун чоң кичинекейинде эмес. Маселе ошол аял эртең кантип аял болуп берүүсүндө. Ата-энесинен кандай тарбия алган, анткени кебете кеч бир көрк сулуулук бул никеге чейин тартат, никеден орду болот, бирок замандын өтүшү менен ички сулуулук аялдын адеби биринчи орунга чыга келет. Мөлтүлдөп убакыттын өтүүсү менен суп-сулуу болуп туруп, бирок кайната айнесин көзгө илбесе, күйөөсүн башкарып турса, күйөөсүнүн тапканына канаат кылбаса, эртең күйөөсүн көзгө илбей мен сулуумун, мен сенден да жакшы эркекке таптым деп кокус зина кылып кете турган болсо, биз аял затты жаманаткан жокпуз, анданын сулуулугу чайга дачылап ичкенге жарабай калат. Убакыттын өтүүсү менен ички сулуулук биринчи орунга чыга келет. Иманды күчөтүш керек. Бир, экинчиси могу сабактарга кулак салынса көп жыйынтык чыгат. Анан үчүнчүсү, Батыш Европасындагы мультфильмден баштап кенедей балдардын кино жана башка нерселер болуп көрбөгөн жасалма сулуулукту трендке айлантып ийген себептен ошондой кызды, ошондой баланы таппай отуруп булар кечеңдеп кетип атат да. Бул мультфильмден бери таасир этет экен. Ошон үчүн балдарга мультфильмди туура тандоо, мен чоңду айткан жокмун кинолорду. Мультфильмден башталып атат да. Ашыкча сулуулукту берип отуруп, ошол бала подсознание аң сезимге сиңип, чоңдо ошону издеп отуруп, аны таппай өтүп кете берет экен да. Ал жасалма сулуулук. Хирургический операция менен андай сулуулук кереги жок. Ошон үчүн иманды күчөтүш керек, кыскача жок. Ыңсапты ойготуш керек, анан эртеңкисин ойлонуш керек. Ушинтип өмүр өтө берсе, адам ар бир нерсени Кудай айткан Аллахым Куранда, "Куллу шейин индаху бимиqdar", ар бир нерсенин өзүнүн өлчөмү бар. Эркектин бел уругу да убакыт өткөн сайын соолуй баштайт. Соолуп катый баштайт. Эртең балалуу болбой калыш коркунучу бар, эртелеш керек.